Саламатсыздарбы, эфирде ачык коомдун пикир айтыш программасы жана бүгүн болсо финалдык оюн. Сиздерден мен Карманбек Кулуев. Эскерте кетсек, пикир айтыш долбоорунда эки команда болот. Командалардын бири коюлган теманы тастыктап, жактап чыкса, экинчи команда, оппозиция командасы бул темага каршы чыгып, аны төгүндөгөнү болгон аракетин кылат. Ушул пикир айтыштын жыйынтыгында телекөрүүчүлөрүбүз өздөрүнүн пикирин СМС аркылуу жиберип, кайсыл команданын жеңгенин аныктаса болот. Анда эмесе бүгүнкү финалдык оюндун катышуучуларын сиздерди тааныштырып кетсек. Өкмөт тарапта Кыргыз Республикасынын президенти алдындагы Башкаруу академиясы. Анын курамында Бекболот Тургуналиев жана Нурайым Шамырканова. Оппозиция үчүн Кыргыз-Түрк Манас университетинин командасы ойномокчу, анын курамында Бакыт Смайылов жана Акылбек Өмүрбеков. Финалдык оюндун жыйынтыктарын жана ким биздин долбоордун жеңүүчүсү аталарын сиздер гана тандайсыздар, өзүңүздүн СМС добушуңар аркылуу. Бирокка карабастан бизде адаттагыдай эле калыстар тобу бар. Бүгүнкү калыстар тобу Бексултан Рустамов, Бишкек дебат борборунун координатору, Касым Рахманкулов жана Талат Смайылов. Жана убакытты көзөмөлдөп турчу бүгүнкү таймкиперибиз Назгүл Тороева. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эскерте кеттим. Бүгүнкү оюндун жыйынтыгын жана сезондун жеңүүчүсүн сиздер аныктайсыздар. Бунун үчүн 35-35 номуруна сизге жаккан команданын коду менен СМС жибересиздер. Эгер сиздин оюңузча бүгүн өкмөт тарап жеңсе, анда 35-35 номуруна 09 кодун жибериңиз. Эгер сиздин оюңузча бүгүн оппозиция командасы жеңсе, анда 35-35 номуруна 07 кодун жибериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү финалдык оюндун темасы кандай? Бүгүнкү финалдык оюнда биз жалпы мамлекет үчүн абдан маанилүү болгон темалардын бирин талкуулайбыз. Бул палата кумторду улутташтыруу боюнча мыйзам долбоорун колдойт. Өзүнүн конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн трибунага өкмөт башчысы чакырылат. Сиздин убактыңыз 4 мүнөт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу калыстар, урматтуу биздин каршылаштар. Бүгүнкү талкуунун темасы бул палата кумтөрдү улутташтыруунун мыйзам долбоорун колдойт. Башкача айтканда, биз кумтөрдөгү келишимден бир тараптуу чыгыш керек деп эсептейт. Жана анын эмне себептен чыгыш керек экендигин, ал келишимден эмне үчүн бир тараптуу чыгыш керек экендигин төмөндө түшүндүрө кетмекчибиз. Эгерде биз улутташтыруу деген бул эмне деген сөзгө келе турган болсок, улутташтыруу бул жеке жана юридикалык жактарга тиешелүү болгон мүлктөрдү мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мамлекет тарабынан мамлекеттин эсебине өткөрө алуу жана мыйзамдын чегинде, мыйзамда каралган тартиптерде алардын компенсация төлөп берип, алардын чыгымдарын калыбына келтирип берүү болуп эсептелет. Эми урматтуу туугандар, эгерде биз тарыхка кайрылып көрө турган болсок, 1993 жылы Кыргыз өкмөтү менен Камека компаниясы, канадалык Камека компаниясы эмне кылган, келишим түзгөн. Ошол келишимдин негизинде алар келип биздин кумтөрдөгү алтын кенин иштете баштаган, аны бардыгыбыз жакшы билебиз. Бирок тилекке каршы ошол келишим түзүлгөн күндөн баштап, түзүлгөн кезден баштап эле коррупциялык схемалар пайда болуп, биз эмне үчүн бизге андан да көбүрөөк чоң сунуш берген компанияларга бербей, биздин өкмөт ошол кезде жогорку кеңешти, легендарлуу парламентти таратып ийип туруп, ошол кездеги парламенттин сөзүн укпай, ошол компанияга берип койгон. Жана ал компанияга түзүлгөн келишимден баштап эле кийинки келишимдер ушул күнгө чейин ошол келишимдер 6 жолу кайрадан каралып чыкты, бирок ошол келишимдердин бирөө да Кыргыз элинин, Кыргызстандын пайдасы үчүн чечилген жок. Конституциянын 12 беренесинде жазылып турат. Жер жана анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулар, токойлор жана булардын бардыгы мамлекеттин менчиги гана болуп эсептелет деп. Демек, бул конституция кабыл алынгандан кийин кумтөр толук түрдө мамлекеттин менчиги экендиги далилденди. Жана ошондой эле биздин башкаруу системабыз парламенттик башкаруу системасына өттү. Жана жогорку кеңеш мындан ары аткаруу бийлиги түздөн түз жогорку кеңешке баш ийиш керек. Ал эми жогорку кеңештин октябрь айындагы өзүнүн токтомунда эмне деген токтом кабыл алды? Жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Эгер бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги ошол Сентера компаниясы менен сүйлөшүп, Кыргызстандын үлүшүн 67%га жеткизсин деди. Эгерде аны кыла албаса, денонсация кылсын дагы, ошол келишимден бир тараптуу чыксын, ошол
кумтөрдү 100% мамлекеттин карамагына өткөрсүн деди. Демек бул жогорку кеңештин, бул парламенттин чечими, бүгүнкү күндө өкмөт ошол парламенттин токтомун толук аткарууга тийиш. Экинчи себеби бизде экономикалык теңсиздик болуп калды. Себеп дегенде тарыхка кайрыла турган болсок, ошол жылдан бери жалпы 260 тонна алтын казылып алынган болсо, ошол 260 тонна алтындын 1 тонна 400 килограммы гана Кыргызстанга түшкөн. Демек бул эч кандай экономикалык адилетсиздик болгон. Үчүнчүдөн, ошол жердеги иштеген канадалык bir адамдын айлыгы жылына ошол жердеги жалпы иштеген кыргызстандык жумушчулардын айлыгынан да көп болуп кетип жатат. Ошондуктан урматтуу калыстар, урматтуу эгерде биз жогорку кеңештин мыйзамын аткара турган болсок, ошол мыйзамды, ошол долбоорду аткара турган болсок, токтомду аткара турган болсок, биз 67%га бүгүнкү күндө жеткире алган жок. Өкмөт жеткире албагандан кийин токтомдун экинчи талабы биз ал жерден денонсация болуп, денонсация мыйзамын колдоп, биз ал жерден бир тараптуу чыгышыбыз керек келишимден, жана биздин кызыкчылык үчүн иштей турган дүйнөлүк башка компанияларга биз беришибиз керек. Экологиялык талаптарды толук сактай турган, мамлекеттин кызыкчылыгын толук сактай турган компанияларга беришибиз керек. Ошондой кызыктар компаниялар бизге бүгүн бар. Рахмат. Каршылаш суроолорго даярмын. Чоң рахмат. Урматтуу Бекболот мырза, азыркы учурда бюджеттин канча пайызын ошол кумтөрдөн түшкөн каражат түзөт? Биздин бюджетибиз 80 миллиард сом болсо, ошонун 4 миллиард сому кумтөрдөн түшөт, 5 гана пайызын түзөт. Менде мындай суроо: эгерде биз ошондой кадамга бара турган болсок, кандай жыйынтыктарга алып келет, кандай натыйжага алып келет? Биз толук түрдө башкарууну өзүбүздүн колго алабыз. Биз 50%дан ашык башкаруу биздин колдо боло турган жана каалай турган башка бир компанияларга, экологиялык талаптарды толук сактай турган, Кыргызстандын кызыкчылыгын толук сактай турган компанияларга барабыз. Демек сиздин негизги максатыңыз Англиядагы эң улуу компаниялардын бири, белгилүү компаниялардын бири ушундай сунуш берип жатат. 70%-ын силер алгыла, 30%-ын биз иштетебиз деген. Демек бизге сөзсүз түрдө кызыктар компаниялар бар. Демек сиздин негизги оюңуз кумтөрдү Кыргызстанга эмес, кумтөрдү канадалыктардан алып туруп башкаларга берип коюш керек, ошобу? Башкаларга бериш керек эмес. Биз эгер 70%-ын ала турган болсок, башкаруу толук биздин колдо болот. Ал эми каалаачу акционерлер макул. Мисалы силер айтып кетпедиңизби, октябрда ошондой өкмөттүн бир мыйзам долбоору бар. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, ошол жерде канча пайыз сунушталган, канча пайыз Кыргызстандык болот, канча пайыз кумтөрдүк болот? Октябрь айындагы өкмөттүн мыйзамы эмес, ал бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей башкаруу бийлиги жогорку кеңеште тургандыктан, жогорку кеңеш ошого чекит коюу үчүн ошондой токтом кабыл алган. Өкмөткө ошондой тапшырма берди токтом менен. Силер кумтөр компаниясын канадалыктар менен 67%га жеткиргиле. Эгерде жеткире албасаң, аранда бир тараптуу келишимден чыккыла дагы 100% биздин мамлекетке алгыла деген. Эгерде өкмөт ошондойго жеткирсе, сиз макулсузбу, ошол бойдон калсын деген позициядасызбы, же өкмөт эмне кылса деле улутташтырыш керек деген позициядасызбы? Улутташтырыш керек деген позицияда болгондо, эгерде биз 67%га жете турган болсок, демек андагы башкаруу толук биздин башкаруу системасы бизге. Бул жерде сиздин теманы, мисалы, улутташтыруу деген эмне? Улутташтыруу деген 100% өзүнө алып коюу, же болбосо, мисалы, меники 51% болсо, сеники 49% болсо, демек улутташтырылды дегенди билдиреби ошол? Улутташтырылды деген ошол жерде толук 100% алып коюу. Ооба, туура айтасыз. Ал эми бирок жанагы ал жердеги компания эмне деди? Ал жерде компания өзүнүн акыркы сөзүн берди. Биз мындан ары 50%дан плюс 1%. Эгерде ошол компания макул болсо, сиз демек ал чечим сиздерге маанилүү эмес. Сиз алдын ала ошондой позициядасыз, туурабы? Улутташтырыш керек болду. Өкмөт эмне кылат? Канадалыктар макул болобу, макул болбойбу? Муну силер эч эске албайсыңар, туурабы? Ошондойбу? Биз ошол денонсация жөнүндө мыйзамды колдоп жатпайбызбы? Демек алар жообун берди, биз 50%дан бир да пайыз аша албайбыз деди. Демек биз экинчи жолго улутташтырууга барышыбыз керек. Андан башка бизде жол жок. Чоң рахмат. Өзүнүн конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн оппозиция башчысы чакырылат. Сиздин убактыңыз 4 мүнөт. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздар биздин урматтуу калыстар жана биздин каршылаштар жана менин сүйүктүү кесиптешим. Мен бүгүн оппозиция башчысынын милдетин аткармакчымын. Анда эмесе биздин өкмөт тарап бизге эмнени айтып жатат? Бизге биздин кумтөрдүн тарыхын айтып кетти, аны менен макулбуз.
ошондой эле афера деп жатат да, эми афера деп жатат, сотко беребиз деп жатат. Эми кумтөрдү сот процесси болуп жатат дейли. Сот процесси болуп жатканда ал кумтөр токтойт да. Эми токтойт. Ошондо жылына канча дагы миллиарддаган акчалар келип атат. Эми сот процесси токтоп турганда ошол айылдагы ошо айылдарга мисалы Ысык көлдүн фондуна акча бөлүп атат, жолду жасап беребиз деп, Барскондогу ошол жакта жапа чеккен элдерге компенсацияларды төлөп берип атат. Алар уже ошого көнүп, алар дагы экономикасын прогноздоп ошого дагы көнүп калган. Анан кумтөр токтоп калса, бул дагы биздин экономикабызга дефицитти жаратышы мүмкүн. Ошондуктан биз сот процесси бүткүчөктү, биз Кыргызстан акчаны кайдан табабыз? Экинчи кезек ошол алар америкалыктар өзүнүн аппараттарын, техникалык камсыздоосунун баарын алып кетсе, Кыргызстан эч кандай аны кайра техникалык жабдуу менен камсыздай албайт. Ошондой эле биздин өкмөт айтып кетти, улутташтырыш керек. Булар экологиябызды такыр эчтеке кылбай атат деп атат да, кайра эле Англияга берип коюшубуз мүмкүн деп атат да. Ошондой эле улутташтыруу деген бул 100%тик өзүлөрү айтканда юридикалык жактан бир жеке менчикке, ошо мамлекеттик менчикке өткөзүү болуп атат да. Булар кайрадан 67% болсо деле мейли деп атасыңар. Ар бир эле алган айлыгы деп атасыздар, бир канадалык деп атасыздар да. Эми ошол баягы өкмөткө афера деп такап кетпедилер. Ошондо эле мисалы үй бүлөдөн мен Бакыттын үй бүлөсүнө барып бир кетмен сурап кеттим да, аны алып алдым, сатып алып, акчасын бергем да. Бирок Бакыт ата-энесине барганда апасы келип туруп, сен алдың, аны кайра ал десе, мен аны кандай болуп калат, кимге акча төлөйт да, кайра эле Бакыт тура, мен кечирип кой, апаман сурабай алгам деп туруп, кайра сот ошондой кылып компенсация төлөтүп берет. Демек бул жерде рахмат, экономикалык жактан бизге кризис эмес, дефицит болуп жатат. Ошол жакта жумушчу орундары сот процессинде токтоп калса, жумушчулардын баары ошо сиз айтып аткан акчанын баарын албай калат, ошо үй бүлөсүн багып аткандар. Экинчиси, инвестициялык репутациябыз түшүп калат. Андан ары кадрлар жок, ошондой эле техникалык камсызда жок, адистер жок. Башында эмне үчүн канадалыктар турат? Анткени алар ошо жогорку билимдүү болуп, ошол жакта иштей алганга адис. Ал эми кара жумушта болсо биздин кыргыздары гана иштейт. Өкмөт айтып атат, ошол жакта биздин эле кыргыздар иштеп атат, эмне үчүн биз өзү иштете албайбыз депчи. Алар адистери жок бизде. Ошондой эле бизде 30га жакын алтындар бар. Эмне үчүн ошону иштетпейт? Даяр турган, даяр салынган үйгө кызыгып атат да, фундаменти салынган үйлөрдү, 30 секунд фундаменти салынган үйлөрдү тургузбай, ошончолук эле кыйын болуп улутташтырсачы, ошону салып алып, анан аңгычакты мындай тажрыйбасы болгондон кийин чоң килейген, дүйнөдөгү биринчи орундарга чейин жеткенге турган биздин Кумтөр алтын комбинатын алып, ошону улутташтырып башкарса болмок. Менин сөзүм бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайчылаш суроолорго даярмын. Урматтуу Акылбек мырза, биз биринчи нерсебиз айттык, бул экологиялык проблема депчи. Сиз айтыңызчы, бүгүнкү күндө сиз Кыргызстан жаранысыз, биз да Кыргызстан жараныбыз. Биздин Кыргызстан үчүн биринчи сиз экологиялык коопсуздукту тандайт белеңизчи, финансылык коопсуздукту тандайсызбы? Ошол анча-мынча акчаны. Мынакей, сиздер улутташтырганда деле сиздер кумтөрдү иштетесиздер, иштетип атканда силер тандап атпайсыздар, аны кайра алтын алып, кайра эле ошо экологияга аркасынан ошол зыян келип атат. Экинчи сурообуз. Биз айттык, экономикалык теңсиздик, адилетсиздик болуп жатат депчи. Кумтөрдүн 1 жылдык кирешеси 2013-жылдык 145 миллион доллар экен да. Ал эми Кыргызстан 32,7% акцияда туруп, болгон тапкан акчасы 11 миллион 400 миң экен. Бул экономикалык адилетсиздикпи? Эмне үчүн ошого өзүңүз жооп берсеңиз, сурооңузга өзүңүз жооп берген болосуз. Бул экономикалык адилетсиздик. Себеп дегенде, эгерде 145 миллион доллар таза кирешеси болуп жатса, эмне үчүн биз 33% акцияда туруп 11,4 гана пайыз алып калабыз? Бул деген сөзсүз түрдө экономикалык теңсиздик. Себеп дегенде, бул биз жогоруда айтып кеткендей, ал жерде кеңеш 11 кишиден турат дагы 3 киши гана кыргызстандык болуп калган, ошондуктан добуш берүү чечим боло албай калат. Биз эгерде 51% же 67% ала турган болсок, ал жерде башкаруу биздин колубузга өтөт да. Эгерде ага да макул болбосо, улутташтыра турган болсок, толук түрдө башкаруу биздин колубузга өтөт. Үчүнчү суроом да сизгечи. Эгерде дагы бир нерсе да, айттык го, 95% кара жумушта, оор жумушта иштегендер кыргызстандык деп атабыз. Ал эми кабинетте отурган башкаруучулар гана канадалык. Ошол кабинетте отурган башкаруучу, мисалы Стивендин 1 жылдык айлык акысы 3 миллион 222 миң 867 доллар болуп жатат да. А кыргызстандык ошондой өзгөчө уулуу затта иштеген адамдыкы
$10.000 $15.000 чейин болуп жатат. Бул дагы адилетсиздикпи? Ал өзүнүн билимине жараша иштейт деп атпайм. Кара жумушта иштегенде демек ал өзүнүн ошо комбинаттын өзүнүн талаптары болот. Ошо жөн эле айлык берип койбойт, сен канадалык экенсиң депчи. Ал өзүнүн талаптары, иштеген шартына бардыгына карап туруп өзүлөрү айлык бөлүп берет. Биринчи келишим боюнча, келишим жана дүйнөлүк стандарт боюнча өзгөчө кара жумушта жана химиялык оор заттарды иштегендер көп айлык алыш керек эле да. Булар эл аралык стандартты бузуп жатышпайбы? Ал эл аралык стандартка кол коюп жаткан биздин ошол өкмөт күнөөлүү да. Өкмөт бизге кол коюп берди, ооба биз макулбуз, ошондой иштеткиле. Ошо макулдун окуп чыккан да аларчы, ошон үчүн алар өкмөт өзү койгон ошо. Ошо биз дагы сиз анда биздин позициябызга толук кошулат. Ошол өкмөт болчу. Мурда өкмөт туура эмес кол коюп койгон. Ошон үчүн туура эмес чечим, туура эмес келишим кабыл алынып калган. Биз бүгүн өкмөт туура эмес келишимден баш тартышыбыз керек, дагы туура келишим кабыл алышыбыз керек деген туура келип атабыз да. Рахмат суроолоруңузга. Өзүнүн конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн өкмөт мүчөсү чакырылат. Сиздин убактыңыз 4 мүнөт. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу сот, урматтуу биздин оппоненттер. Мен сиздер менен финалдык оюнда көрүшүп жаткан үчүн абдан кубанычтамын. Менин атым Нурайым Шамырканова. Бүгүн биздин палата кумтөрдү улутташтыруу маселесин козгойт. Биз бүгүн кумтөрдү, эгерде кумтөр Сентера Голд биздин талаптарга макул болбосо, анда биз кумтөрдү улутташтырышыбыз керек деген позицияны колдойбуз жана баарыңарды ишендиребиз деген ойдомун. Биринчи эле, урматтуу туугандар, биз бүгүн оппозиция тарап жалаң эле финансылык байлыктарды ойлоп, экономикалык байлыктарды ойлоп жатат да. Ошол жерде жашаган, мисалы, көлдө жашаган мутант балдар төрөлүп баштады, урматтуу туугандар. Эмне үчүн бүгүн биздин өкмөт экологиялык байлыктардан экономикалык байлыктарды өйдө коюп атат да? Айтып атат, эгерде биздин кумтөрдү кетирип салсак, биздин бюджетибизге акча түшпөй калат. Биз кайдан алабыз акчаны деп атат. Урматтуу туугандар, биздин палата айтып атат, эгерде кумтөрдү биздин талаптарга жооп бербесе, экономикалык, биздин экологиялык биздин байлыктар сактаганга макул болбосо, анда биз аларды кетиришибиз керек. Ордуна англиялык компания азыркы учурда кумтөрдү сурап аткан учурда 70% силердики болот, калган 30% биздики деп. Жана алар ошол бардык биздин экологиялык байлыктар сактаганга макул болот, урматтуу туугандар. Биз ошондой бүгүн эгерде кумтөр биздин талаптарга жооп бере албаса, биз кумтөрдү алышыбыз керек, дагы мамлекет ошого беришибиз керек. Анан биздин палата айткан жок, бүгүнчү что кыргыздар өзү иштетебиз, итак өзү иштетип жатабыз деп айткан жокпуз. Биз айтып атабыз, бизге булардын азыркы бизге берген акчасы аз болуп атат. Булар биздин талапты аткарбай жатат. Демек биз кумтөрдү колубузга алып, өзүбүз каалагандай башка бир кадамдарга барышыбыз керек деп атабыз бүгүнчү. Биз айткан жокпуз, өзүбүз иштетебиз, же болбосо кыйратабыз деп айткан жокпуз, урматтуу туугандар. Андан кийин дагы эмне? Биздин экологиялык байлыктар эл аралык келишим боюнча экологиялык байлыкты кумтөрдү салганда, ошол Арабель суусун буруп салганда, астына пленка төшөш керек болчу да. Ал 100 метр төшөлгөн, жана калган жерлер калып калганда азыркы учурда ошол Нарын дарыясына уулуу заттар агып барып, элдер ошол суудан колдонот, урматтуу туугандар. Биз өзүбүздүн эгерде мекендештерибиз ойлой турган болсок, мындай жолго барбайт болчу. Андан кийин экинчи эле, урматтуу туугандар, биз айтып атабыз, кумтөрдөн келген акча бизге аябай көп келип атат. Биз ошо кумтөр менен жыргап атабыз. Эгерде кумтөр кетип кала турган болсо, биз жыргабай калабыз болот да. Андай эмес, урматтуу туугандар. Биз эмне алып атабыз кумтөрдөн? Жылына кумтөрдөн 14 жылдын ичинде 268,8 тонна алтын казылып алынса, биз анын 1,4 тоннасын алганбыз, урматтуу туугандар. Бул эмне деген 10-100 эсе көп алып атпайбы кумтөр? Эмне үчүн биз бүгүн кумтөрдө дагы 40тан ашык тонна алтын, дагы көп алтын бар да, ошону өзүбүздүн карамагыбызга алып туруп, көбүрөөк пайда тапканга умтулбай жатабыз. Эмне үчүн биз өзүбүздүн эркин демократиялык өлкө экенибизди көргөзө албай жатабыз, урматтуу туугандар? Анан айтып атат да оппозиция палатасы, анда биздин эл аралык аренада авторитетибиз түшүп калат деп. Түшпөйт, урматтуу туугандар. Монголияда ушундай окуя болгон. Өздөрүнүн чоң рахмат, өздөрүнүн ошо алтын казган тоже Сентера иштетчү, ошону алып коюшкан да. Бүгүн биздин оппозиция тарап только акчаны ойлоп атат да. Биз эгерде кумтөр кетип калса, эчтекеси жок калабыз депчи. А ошол жерде болгон адилетсиздик сизди кызыктырбайбы? Ошол жерде болгон жумушчуларга кылган адилетсиздик сизди кызыктырбайбы? Же болбосо биздин экологиябыз силерди кызыктырбайбы? Бүгүнкү күндө кумтөрдү өзүбүздүн колубузга алып койсок, биз өзүбүздүн эркиндигибизди көрсөткөн болобуз, жана ошондой эле экологиябызды коргогон болобуз, жана адилетсиздикти жеңген болобуз эң биринчи, урматтуу туугандар. Анткени биздин кумтөрдөн алган акчабыз азыр мизерный да, эң эле аз акчаны биз алып атабыз да, калдыктарын алып атабыз. Жана дагы бир нерсени баса белгилеп коеюн, кумтөрдөн дагы алтындан башка да металлдар чыгат. Ошол жөнүндө кумтөр эч кандай отчет берген эмес да, только алтын жөнүндө отчет берген. Чоң рахмат.
өзүнүн конструктивдүү сөзүн айтуу үчүн оппозиция мүчөсү чакырылат. Сиздин убактыңыз 4 мүнөт. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө Кыргызстан өзүнүн жаңы тарыхындагы эң эле орчундуу, эң эле олуттуу чечимдердин алдында турат. Бул чечимдин эң башкысы кумтөр маселеси, эң актуалдуусу. Кумтөрдү биз улутташтырыш керек же болбосо улутташтырбаш керекпизби? Азыркы учурда Кыргызстандын өкмөтү жана канадалык ошол компания менен биргелешкен бир компания түзүлөйүн деп атат. Ошол компанияда канадалыктар өзүнүн макулдугун беришти, 50-ге 50 кылабыз деп. Кыргызстан буга макул болбой 67-ге чыгаралы деген талапты коюп атат. Ошол сүйлөшүүлөр азыркы күндө аяктай элек. Азыркы күндө ошол сүйлөшүүлөр болуп жатат. Эгерде андай болсо, анда бул тараптын тилекке каршы улутташтырыш керек, популисттик ошондой сөздөрү мени бир четинен таң калтырып жатат. Эмне үчүн? Себеп дегенде, силер ушунчалык эле Кыргызстандын мекенчилдери экенсиңер. Силер ушунчалык эле экология жөнүндө сөз кылып атасыңар. Эгерде силер ушунчалык эле өзүңөрдүн элиңерди ойлосоңор, анда алып туруп ошону улутташтырып туруп жаап салгыла. Себеп дегенде мутант балдар төрөлүп жатпайбы? А силер болсо эмне кылайлы деп атасыңар? Ошону келгиле улутташтыралы, анан болсо башкаларга берип коелу, өзүбүз иштетпейбиз. Демек экологияга кандай зыян болуп жатса, ошондой зыян боло берет. Бул жерде экология жөнүндө сөз кылуу бир четинен силерге каршы болуп калды. Экинчиден, биз айтып атабыз, эгерде биз бир тараптуу эле ошол денонсацияны жасай турган болсок, ошол келишимден чыга турган болсок, анда ошол компания өз кызыкчылыгын коргоо максатында эл аралык сотко бизге каршы иск берет, туурабы? Эгерде иск берсе, Кыргызстан дүйнөдөгү эң маанилүү мамлекет эмес да, туурабы? Кыргызстан ошол жерде өзүнүн кызыкчылыгын коргоо максатында эми иш-чараларга барат. Бирок канадалыктардын колунда далилдер бар. Себеп дегенде Кыргыз өкмөтү ошол жерге кол койгон, Кыргыз жогорку кеңеши ошол келишимди ратификациялаган. Эгерде ошондой факттар болсо, биз кандай түрдө эл аралык сотто ошону далилдей алабыз? Далилдей албайбыз, туурабы? Эгерде далилдей албасак, анда кандай жыйынтыкка келебиз? Эгерде андай болсо, демек биз бул компанияны улутташтыра албайбыз. Туурабы? Эл аралык укук буга мындай эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатат. Бул бир. Экинчиси, инвестициялык жактан биздин айтып кетпеди менин коллегам, репутациябыз түшүп атат эл аралык коомдо. Эгерде андай болсо, анда башка компаниялар, мамлекет кантип өнүгөт? Мамлекет бүткүл, мисалы, ошол өнүккөн мамлекеттер инвестициянын натыйжасында өнүккөн да. Эгерде андай болбосо, инвестиция болбосо, Кыргызстан өнүгө албайт. Бул бир. Экинчиси, дагы бир нерсе, азыр силер айтып атасыздар, экономикалык теңсиздик азыркы учурда, бирок мен айтып кеттим, экономикалык теңсиздик болуп келген, биз буга макулбуз. Бирок мындан ары андай болбойт. Себеп дегенде болду уже азыркы учурдан баштап биз биргелешкен компания түзөлү деп атабыз. Жана ошол сүйлөшүүлөр аяктаганга чейин сиздерди сабырдуулукка, күтүүгө чакырып жатамын мен. Чоң рахмат. Кайчылаштыруу жоо үчүн парламентарийлерди чакырабыз. Суроого даярбыз. Сурооңуздарга даярбыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Жылдыз Арстанбекова. Эң биринчиден эки команданы тең ошол финалга чыгыш менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана менин суроом өкмөт мүчөсү тарабына болмокчу. Эгерде Кыргызстан улутташтыруу деген эмне? Улутташтыруу 100% мамлекеттин карамагына өткөрүп алуу дегендик. Демек бүгүнкү күндө эгер Кумтөрдү Кыргызстан өзүнүн менчигине өткөрүп ала турган болсо, анда өкмөт тарапка ишенип, кандайдыр бир келечекте андан жыйынтык күтүүгө болобу, жакшы жыйынтык күтүүгө болобу? Азыркы деңгээлине салыштырмалуу кийинки деңгээли кандай болот? Эми албетте айтыш кыйын, бирок биздин бүгүн палатада айтып атат что эгерде биз Кумтөрдө биздин келишимде келишим туура эмес кабыл алынган, биздин конституцияга жооп бербейт жана бизге аз акча адилетсиздик кылып атат депчи. Эгерде биз Кумтөрдү өзүбүздүн менчикке алып туруп, андан кийин жакшыраак келишим менен биздин талаптарга толук жооп берген башка бир инвесторго бере турган болсок, бул азыркы учурдага караганда көптөгөн жакшы жетишкендерге жетишебиз деген ойдобуз.
Суроомо канааттандырарлык жооп алган жокмун, анткени улутташтыруу 100% улутташтыруу болуш керек болчу, бирок силер алып туруп эле башка бир Англия же башка каалаган мамлекетке берсеңер, анда бул улутташтыруу болбой калат. Саламатсыздарбы? Менин атым Анарбек кызы Жалмырза, Кыргыз Туркманстан университетинде окуйм. Менин суроом оппозиция тарабына болмокчу. Азыркы учурда сиздердин оюңуздар боюнча жалаң эле Американыкын калтыргылап атат. Бирок бүгүнкү күндө азыркы кечиресиз, Американын кандай тиешеси бар? эме канадалыктарга калтыргылап атат, канадалыктар иштетсин деп атат. Бирок азыркы күн Андай максатта эмеспиз чындыгында. Чынына келгенде биз айтып атабыз. Азыркы учурда кыргыз өкмөтү, мисалы, канадалыктар 50%га макул болуп атышат, кыргыз өкмөтү 67% деп атат. макул, ошондой эле өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, ал жерде жалаң гана канадалыктар жана чоң бийлик. Бирок кыргыздардан азыркы иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы үчүн азыркы учурдагы өнөр жай боюнча студенттер бүтүп жатат, ошол жакта иштейт. Ал эми мен негизги суроом сиздерге кайрылып кетчү. 30%дык азыркы киреше менен 30%дык 30%? 33% менен киреше менен 70% кирешенин айырмасы барбы? Жанакы ошонун кайсынысы Кыргызстанга эң пайдалуусу болуп эсептелинет? Айырмасы бар. Ошол демек биз 70% кылып алсак бизге плюс болуп Бирок турбайбы? силердин гипотетикалык түрдө айтканыңар бул да күмөн келтирет да менден. Сиздики да күмөн келтирип жатпайбы? 70% болот, Англиялыктар, каяктагы англиялыктарды бияка кошуп, бул такталбаган маалыматта, бул жерден телевидениядан сүйлөп жатабыз, эл көрүп атат. Бул жерде бир аз жоопкерчиликтүү болуш керек да, ошо Такталган маалымат. Суроого канааттандырган жокмун. Негизги финансылык жактан алып караганда бизге 33% кирешеден караганда 70% киреше Кыргызстанга толугу менен пайдасын келтирмек. Сурооңарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Өзүнүн соңку аналитикалык сөзүн айтуу үчүн оппозиция башчысы чакырылат. Сиздин убактыңыз 3 мүнөт. Мынакей бүгүнкү күндө биздин өкмөт тарап улутташтырыш керек. Бул жеке менчикке, мамлекеттик жеке менчикке өткөзүш керек деди. Биз айтып кеттик, ошо 50-ге 50 деле кылсак болот. Бул менин 2ге мындай бөлүп койсо деле 1дей болот деп атабыз. Бул жерден деле бири-бирибизге адилеттүүлүк, экономикалык тең салмактуулук жок деп атат. Биз деле айтып атпайбыз, 50-ге 50 кылса экономикалык тең салмактуулук болот да. Ушундай айттыкпы? Андан ары кетсек, биз айтып кеттик, эгер ушул кумтөрдү улутташтыра турган болсок, сот болот деп атабыз да, эл аралык сот. Эл аралык укуктар бар деп атабыз. Эл аралык укуктар боюнча биз Кыргызстан утулуп калабыз. Анткени ал жерде биздин өкмөт менен жана жогорку кеңештин ратификацияланган жана ошол келишимге кол коюлган колу бар. Ошондуктан ал биз утулуп калсак, анда жанагындай көптөгөн компенсацияларды төлөйбүз, инвестициялык репутациябыз дагы түшөт. Ошондон ары эле экономикабызга дагы көптөгөн зыяндар келет деп атабыз. Демек бүгүнкү күндө эмне эффективдүүрөөк болот же эмне жакшыраак болот? Улутташтырып, экономикалык дефицитке батып, же эл аралык элдин оозунда жаман көрүнүп, репутациябызды түшүргөнчө балким 50-ге 50 макул болуп, же болбосо башка биздин 30га жакын мынакей алтын кендерибиз турат. Ошо силердин батпай аткан күчүңөрдү ошолорго жумшап, курулган фундаменттерди тургузуп, ошо кумтөргө окшогон дагы көптөгөн ошондой кыйын комбинаттарды чыгарсаңар деле болот эле деп айтып атпайбызбы? Ошондой эле силер финансылык байлыктарга караганда экологиялык маанилүү деп жатасыздар. Ооба, бирок силер улутташтырганда деле өзүңөр каршы чыгып атпайсыздар. Улутташтырабыз, кайра Америкага 70% менен беребиз деп атат. Алар деле кайра эле ошол отходдор бардык баягы керектүү эмес заттардын баары эле чыгат, кайра эле экологияга зыян келтирип атпайбы? Силер деле көрдүңөр ошол максатты көздөп атасыңар. Силер деле акчаны 70% деп финансылык максатта көздөп атасыздар. Мутант балдар төрөлүп атат деп атасыздар да, кайралар улутташтырып туруп кайра эле ошол комбинатты ишке жүргүзөш керек деп атасыздар. Биз айттык, мынакей кумтөр кетип калса, алар бардык адистери кетет, бардык техникалык камсыздануулардын бардыгы кетет. Бул кумтөр токтойт деп атабыз. 2014-жылга болгон биздин бюджеттен аларга биз компенсация төлөп беребиз. Андан көрө демек 50-ге 50 болуп эле
бар нерсеге буйруп, ал эми жоктон көрө ошол фундаментти бар биздин алтын комбинаттарды иштетип чыгарган эң жакшы. Мен мисал кылып кеттим, ал эл аралык сотто биз кандай утулуп калышыбыз мүмкүн. Мен бакытты алдап үй сатып үйсем, ал сотко барганда ал сөзсүз бакыттын жолунда чечип берет. Демек, ал бакыт деле бакытка мен кайра алган акчамды төлөп берем да, ал төлөп бергенден ал ийиндеги бүт оокаттарды алып кетет. Биз бош үйгө киргенде акчабыз жок болсок, биз ал бош үйдү кайра толтура албайбыз. Андан көрө ошол үйдү экиге бөлүп алганыбыз жакшы. Менин сөзүм бүттү. Көңүл бургансыздар үчүн чоң рахмат. Өзүнүн соңку аналитикалык сөзү үчүн өкмөт башчысы чакырылат. Сиздин убактыңыз 3 мүнөт. Рахмат, урматтуу калыстар, урматтуу биздин каршылаштар. Жогоруда бир топ кызыктуу талкуулар болду. Бирок тилекке каршы биздин каршылаш талаптар биздин негизги идеяны, негизги сөздү туура түшүнө алган жок. Себеп дегенде биз улутташтырышыбыз керек жана жогорку кеңештин 23 октябрдагы денонсация кылыш керек деген токтомун гана колдоп жатабыз. Эмне себептен? Биз улутташтырышыбыз керек, ушул келишимден чыгуунун бир жолу деп атабыз улутташтыруу. Биз ушул келишимди түзүп алганбыз. Эгерде ошол келишимди 67% менен макул бололу, ошого эгерде алар 67%га макул болбосо, ошол келишимден чыгуунун кандай жолу бар дедик. Ошол келишимден чыгуунун бир гана денонсация, бир тараптуу улутташтырып чыгуу жолу деп айттык. Ал эми улутташтырып туруп силер 100% алып аласыңар, аны өкмөт иштете албайсыңар, тигил бул деген жөнүндө сөз жок. Бул жерде улутташтыруунун эң негизги маселеси Сентара менен априоралык жол менен түзүлүп калган келишимден бир тараптуу чыгып кетүүнүн бир гана жолу, жана андан кийин өзүңүз айттыңыз, урматтуу өкмөт тарап, оппозиция тарап. Бүгүнкү күндө өкмөткө ишенсе болот, бүгүнкү күндө коом оңолду деп. Ооба, ишенсе болот. Биз ошол келишимден бир тараптуу чыгып туруп, ишеничтүү, эл үчүн иштей турган, экологиялык талаптарды туура сактай турган, финансылык, экономикалык жакты булардан да пайдалуураак бере турган компанияларга биз берели деп жаттык. Жана ошондой эле эң өкүнүчтүү нерсеси, урматтуу биздин оппозиция тараптын, оппозиция башчысы тараптын кумтөр маселеси жөнүндө маалыматтарынын аз экендиги өкүндүрөт. Себеп дегенде, эгерде кумтөр кетип кала турган болсо, ал жердеги аппаратуралардын бардыгын алып кетет. Ал жердеги иштиктүү билген адистердин баары кетип калат дегенин, бунун баары туура эмес. Сиз билбеген маалыматтар. Ал жердеги ген дагы биздин Кыргызстандын менчиги, ал жердеги комбинанттар, аппаратура да биздин Кыргызстандын менчиги. Ал деген ошол жердеги биздин акчага курулган нерсе. Эгерде ал жердеги иштеген кызматкерлердин, ошол оор өндүрүштө иштеген кызматкерлердин 95% кызматкерлер кыргызстандык деп жатабыз. Урматтуу биздин оппозиция тарап, эгерде сиздер ошону туура эмес түшүндүңүздөр, ал ген биздин урматтуу калыстар, эгерде ген биздики боло турган болсо, ал жерде комбинат биздики боло турган болсо, ошол жерде экология, бардык нерсе биздики боло турган болсо, эмне үчүн алар иштеткендиги үчүн эле бүгүнкү күнгө чейин 70%га жакын үлүштү алып келиш керек? Жана ошондой эле булар айтып жатышат, биз эл аралык сотко барганбыз, алар келишимди ратификациялаганбыз деп. Ооба, келишимди ратификациялаганда анын талаптары бар. Эгерде алар келишимдеги экологиялык талаптарды так аткарбай турган болсо, биз келишимден бир тараптуу чыгуу укугу бар. Ошондуктан эл аралык сот алар экологиялык милдеттемелерин туура аткарбагандыгы үчүн биз тарапка сөзсүз чечиши мүмкүн. Эгерде соттон утулуп калсак, эмне кумтөр кенин ошолор канадалыктар менчиктеп алат деген түшүнүк барбы? Ооба, соттон утулуп калабыз деп эле атасыздар. Утулуп калгандан кийин эмне болоорун айта алган жоксуздар, урматтуу оппозиция. Ооба, эгерде соттон утулуп калган күндө дагы бизге 2 миллиардтан 3 миллиардка чейин ошолорго компенсация төлөп берүүнү гана сот чектейт. А кумтөрдү менчиктеп берип койбойт аларга. Ошону гана чектейт. А бизде бүгүнкү күндө 500 тоннадан 700 тоннага чейин биздин дагы алтыныбыз бар. Ал эми биз алардын компенсациясын болгону 40 тонна алтын менен кутулуп койсок болот экен. Урматтуу туугандар, ошондуктан урматтуу калыстар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргызстандыктар, биз бүгүнкү күндө калыс туура чечим чыгарып, элдин келечегин, бүт мамлекеттин келечегин ойлоп туура чечим кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биздин алардан эң негизги идеябыз, эгерде жогорку кеңештин токтомун колдошубуз керек, биз 67%га жеткирип, алардагы башкарууну толук өзүбүзгө алышыбыз керек. Эгер 67%га жеткирбесек, улутташтырып келишимден бир тараптуу чыгуу эң туура жол болуп эсептелет. Рахмат. Мен бул темада биз көп жолу материал даярдаганбыз, ошондуктан азыркы дебаттар, чын айтсам, албетте көп фактылар жок болду бул жакта.
тагыраак цифраларды айтыш керек, анткени ким бул жерде байкап кеткендей бунун баарын эл журт баары көрүп отурат, ошондуктан 30-70 эмес, 67-33 деп тагыраак айтканга аракет кылган. Анткени мен ойлойм бул темада эң эле негизги ой өкмөттүн ою болчу. Анан формат боюнча айтсам, бул өкмөт айткан кээ бир пунктларды оппозиция такыр көңүл бурбай кетти. Экология жөнүндө айтып атканда оппозиция командасы жөн эле силер экологияга көңүл буруп атасыңар, экологияга көңүл бурбай эле койгула деп койдуңар да. Бул деген опровержение деп коет го, бул деген төгүндөө эмес. Анткени төгүндөө деген эмне үчүн экономикалык суроо, экономикалык силер берип аткан, көтөрүп аткан суроо экологикалык суроодон жогору турат. Ошону түшүндүрүп кетишиңер керек болчу. Бул негизги идея бул жерде 2003 жылы коюлган келишимдер мыйзамсыз коюлган деген жүйө болчу. Анан өкмөттүн дагы 50-50% макул болгондугу, Центрдин дагы ошо 50% макул болгондугу бул ошол келишимдердин мыйзамсыз болгондугун мойнуна алуу деп саналат. Ошон үчүн алар ошондой кадамдарга кетип жатат. Анан кийин бул жерде кайсы команда белгилеп кеткендей, чын эле Центр компаниясы 90-жылы Камека деп аталып, алар мындан мурун эч кандай ошо кеңдерди казып андай иш менен алек болгон эмес. Булар ошо 93-жылы гана башташкан бул иштерин. Ошон үчүн албетте негизги тема азыр аябай орчундуу болуп саналат. Эң биринчиден чоң рахмат, урматтуу дебатерлор. Дебатыңар аябай жакты, кызыктуу бир түрдө өткөнүн айта алам, эсептейм. Кумтөр маселеси кыргызстандыктар үчүн аябай мындай маанилүү болгонун, орустар айткандай, очень щепетильная тема болгонун баарыбыз түшүнөбүз. Ошол үчүн менин оюмча кээ бир жерлерде Касымды колдойм. Цифралар тагыраак болуш керек. Даярдык жагынан кичине начар болуп атат. Мындан да жакшы даярдансаңар болмок дейм. Чоң рахмат. Биринчиден, урматтуу командалар, дебатерлор, силерди куттуктайм. Өткөн финалыңар менен. Финалыңар чындыгында жакты, көп жерлеринде жакшы эле идеялар болду, бирок коллегаларым айткандай эле бул оюн дебаттын форматы боюнча өзү 3 түргө бөлүнсө, идейный эмес, мындай ценностный формат болот, полиси формат жана ушул 3-чү түрү факттар боюнча дебат өтмөкчү да. Бүгүнкү оюн ушул факттар менен өтүш керек болчу. Андыктан факттарыңар эксперттердин ой боюнча толук болбосо же так болбосо, албетте бул маселени чечиш керек. Бирок формат боюнча дебат кандай маанайда өткөн аябай жакты, анткени көп жерлеринде аналогиялар жакты, берилген жанагы ой жүгүртүүлөрүңөр дагы, идеяларыңар да аябай жакты, анткени толугунда ачылды, бирок ошол фактыларыңар толугураак, тагыраак болсо, албетте андан жакшы болмок. Чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү биздин пикир айтыш долбоорубуз аяктады. Бүгүнкү гана эмес, бул сезонду жыйынтыктадык десек болот. 35-35 номуруна сизге жаккан команданын кодун жиберип добуш берүүнү унутпаңыздар. Ал эми биз болсо сиздер менен кош айтышабыз. Саламатта калыңыздар.